болду Кыргызстан эгемендүү болгонуна. 30 жылдан бери улам шайлоолор. Мен мына шайлоо кампаниясы башталганына 12 күн болду. 12 күндөн бери Алайды, Ошту, Аксы, Баткенге чейин кыдырып жүрөм. Эл менен депутаттыкка талапкерлердин жолугушуусун байкап атам. Бардык партиялардын. Байкуш эл көңүлү жок. Ишенгиси келбейт. Үмүт өчкөн. Булар дагы эмнени айтып атат деп элдин өңүн карасаңар, элдин жүзүн кадимкидей 30 жылдан бери ар бир партияларга, саясатчыларга, кандидаттарга алдана берип, баарыңардын үмүтүңөр өчүп калган. Көзүңөрдө жалын жок. Анткени силер жыл сайын алданасыңар. Урматтуу туугандар, эмне үчүн Альянс деген жаңы партия түздүк? Альянс деп түзгөнүбүздүн себеби кайсы маселе болбосун, кандай кырдаал болбосун, оор кырдаалдардын баарында Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов турду эл тарапта. СДПКдан биз турдук. Республикадан Мирлан Жээнчураев сыяктуу билимдүү күчтүү, юридикалык мыкты билими бар балдар кыздар турдук. Мына ошон үчүн биз ар кайсы партиядан барган менен парламенттин ичинде бир муштундай болуп биригип иштедик. Эмне үчүн ана биз баарыбыз барат экенбиз, ар кайсы партиядан 100 миңге жетпеген добуш алып көчөдө калышыбыз керек. Ошон үчүн биз чогулдук дагы баарыбыз бир күчкө биригели дедик. Кыргыз саясатчылардын проблемасы, трагедиясы ушул. Биригишпейт, чогулушпайт, баары мен кыймын дейт. Биз ошондой амбицияларды таштадык. Мына Алтынбек Сулайманов, Мирлан Жээнчураев, Абдубакап Нурбаев, мурдагы тышкы иштер министри билесиңер Чыңгыз Айдарбеков деген бүт билимдүү мыкты балдарды биз чогулталдык. Альянс деп өзүбүз партия түзүп. Эми ушу келаткан 90 депутаттын баары тең кошоматчы депутаттар келатса, бүт байлар, олигархтар, жанагындай базаркомдордун баары келатса, бийликтин сөзү оозунан чыга электе ляппай деп кошомат куруп турса, эртең чек ара маселеси болобу, кем-приват маселеси болобу, кандай маселе болбосун, болуптур силердики туура деп турган депутаттардын бардыгы 90 депутат ошондой барып алса. Туура эмес жолго баратасың. Мындай жол болбойт. Элдин пикири башкача. Карапайым эл мындай болуп калды. Бензиндин баасы өстү, продуктунун баасы өстү, айлык акы жетпей атат. Буну карагыла деп айтып турган эл өкүлү керек да. Парламентте силердин үнүңөрдү, силердин оюңарды эмнеге сарсына болбосоңор ошонун баарын трибунадан такылдатып, өкмөт башчыларына айтып туруш керек да. Ошондой депутаттарды биз шайлашыбыз керек. Биз барбасак, анда ким? Көрөсүңөр, элдин 1-2 жылда таянычы биздин үнүбүздү ушулар айтат деп туруп бүт Альянсты карап каласыңар. Мына Альянстын балдары, Альянстын кыздары чындыкта дедасың. Карап тургула парламентте. Эң күчтүү фракция, эң күчтүү команда болот деп мен силерге сөз берем. Рахмат.